Улустун улуу майрамы Талас облусунда 20 мартта башталды. Талас айымдары коомдук уюмунун ак элечек апалары Кыргыз элинде токчулуктун азыгы катары бааланган сүмөлөк даярдоого киришти. Өндүрүлгөн буудайды жаргылчактан өткөрүп, казанга түрдүү азыктарды кошуп, түнү менен кайнатылды. Сүмөлөк жасоо менен бирге ак тилектер айтылып, жаратканда мол түшүм, биреке элибизде тынчтык, ынтымак тиленди. Сымылда мынакей биздин улуттук тамагыбыз болгон сүмөлөктү кайнатыш үчүн эң биринчи буудайды өндүрүп алабыз. Бунун курамында 10 килограмм буудайды өндүрүп алып келдик. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жана облус башчысы Нурлан Дардановтар ак элечек энелердин колунан улуттук даамдардан ооз тийип, кайсиеттүү Манас Ордо комплексинде Ноорус салтанаты башталды. Апаларыбыздын жасаган курстан ооз тийгизет. Андан соң ак тилектер айтылып, арча менен аласталып, түнү менен бышырылган сүмөлөктүн бети ачып, өлкөбүздүн өнүгүүсүндө, элибиздин биримдигинде тилек кылышты. Бардыгы мемирип атат. Тынчтыктын белгиси бул. Тынчтыктын белгиси ойлойм. Бул жерге мына Кыргызстандын да картасы, негизинен ушу карта түшүп окшойт да. Тынчтыктын белгиси болуп атат, баары жымырап жатып атат. Илайым тынчтык болсун өлкөбүздө. Алла Таала кырсыктан бардык балиядан сактасын биздин кыргыз элибизди. Быйылкы жылы сүмөлөк жасоо жөрөлгөсү Талас айымдар коомдук уюмуна жүктөлгөн. Бир канча күн мурун буудайды өндүрүп, мээнеттенген апалардын ак эмгеги, жакшы тилеги менен бышырылган сүмөлөктөн келген коноктор ооз тийишти. Кудайдын кудурети менен ушундай бир сонун тамак жасалып калды. Сүмөлөктөн ооз тийгенден соң шайыр апалардын ырлары жаңырды. Ак элечек апалар элибизде тынчтык, береке жана биримдик болуусун тилек кылып, ак баталарын беришти. Быйылкы жылдын түшүмү мол болуп, берекесин берип, кирешесин берип, быйылкы жылыбыз эң бир унутулгус жакшылыктардын жылы болсун. Заманыбыз тынч болсун. Аллахым асмандан келүүчү ар кандай ааламатынан сактасын. Жерден, суудан, шамалдан, оттон келген бөөдө кырсыгынан тышкары кылсын. Дайыма жерибизде тынчтык болуп, Аллахым алаканына салып кыргыз элин дайыма колдоп жүрсүн. Барыңыздарды могу кирип келген Ноорус майрамыңыздар менен куттуктайм. Ар бир үйдө жакшылыктар, ийгиликтер боло берсин, ушундай дагы эмне дейшил. Кыргызыбыздын улуу салты болгон майрамы, Ноорус майрамыбыз өтүп атат. Мына ошого арнап областтын деңгээлинде сүмөлөк кайнатуу бизге ошо эне тилегине тапшырылган. Ошонун буйруса мынакей аткарып, жакшы тилегибизди, жакшы сөзүбүздү айтып отурабыз. Ылайым Ноорус майрамыбыз куттуу болсун, тынччылык болсун, токчулук болсун, жер жарылып чөп чыксын, желин айрылып сүт чыксын, ынтымак, биримдик, тынчтык болсун. Балдарыбызда иман болсун, жерде болсо элде болот, элде болсо менде болот. Ылайым бар бололу. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев быйылкы Ноорус майрамын Талас эли менен бирге тосуп жаткандыгын белгилеп, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө тилек кылды. Жалпы кыргыз элин Ноорус майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул майрам мына жакшылыктын башаты болсун. Быйыл мына Ала Тообузга кар калың түштү. Дыйкандарыбыз, баба дыйкан өзүнүн эмгегинин баарын тапсын. Бүгүн мына Ноорус майрамында Манас Ордодо турабыз. Талас облусунда Манас атабыздын эстелиги ачылган турат. Манастын эстелигинин ачылышы дагы өтө символикалык көрүнүш. Өзгөчө мына Талас жергеси акыркы жылдары экономикалык багытта болобу, кандай тармакта болбосун, ийгиликтерди жаратып, жалпы республика боюнча эң алдыңкы облустардын катарын толуктады. Башка дагы региондорубуз, башка дагы райондорубуз ушундай Талас облусундагыдай ири өндүрүштөрдү ишке киргизип, алар дагы Таластагыдай ири өнүгүүлөргө жетишет деген быйыл чоң үмүттөрүбүз бар. Ар жылы улуттук Манас Ордо комплексинде аруу тилектер менен Талас облусунун сүмөлөгү жасалып, облус калкына таркатылат. Бегайым Асымбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас району.